ушул бул өзү күндүн актуалдуу маселеси болуп атат азыр. Телефондон алдагандар ушул көп болуп кетти. Жакында эле мага бирөө кайрылды. Нурбек Тукаевич. Бул жана Мбанктан кредит оформить этип коюптур 190 миңге. Ушундай маселе катталып атабы силерге? Арыз түшүп атабы ошо боюнча? Урматтуу Нурбек Кошалевич, ошо банк системасынан кредит алып кийин төлөй албай калган фактылар бар. Бул деген ошол жасалма документтердин негизинен башка адамдын атынан кредит алып, ошол өзү ээси билбей калган ушулар бар. Булар боюнча азыр биз жумуштарды алып барып атабыз биз дагы. Силер эми банктын кызматкерлерине кайрылып эле ошолор өзлөрү келмейинчикти, паспортун көргөзмөйүнчүктү, кол коймоюнчукты жана онлайнды тототуп койсо болбойбу? Ооба, Нурбек Кошалевич, бул деген көбү азыркы кезде бар. Онлайн алганда деген башка мындай өздөрүнүн сүрөттөрүн жасап, жасалма документтерди көргөзүп алган фактылардын алдын алуу боюнча азыркы кезде жумуштарды жүргүзүп атабыз банктар менен чогуу. Үмүткан айым, бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми онлайн кредит бул эми банк системасындагы баягы бир эме обслуживание. Жакыныраак, катуураак жооп бересизби? Бул эми жаңы азыркы замандагы баягы сиз айтып аткан цифровизациянын бир кадамдары да онлайн кредит алуу баягы жеңилдетүү тартиби, бирок эгерде ушундай көрүнүштөр көбөйсө, анда сунуш келтирүү менен чогуу биргеликте иштеп сунуш келтиришибиз керек. Коммерциялык эме улуттук банкка кайрылышыбыз керек ошол жагын кароо жөнүндө. Муну эми корголуш жактары жок болсо, то есть орусча айтканда защитасы жок болсо, зачем тогда онлайн кредит? Азыр мына менга бир-экөө кайрылды уже. 190 миңден 300 миңге чейинби ушундай акча алып атышат өзүчү. Оформить этип атышат. Уже Мбанкты пайдалангандан да коруп калды өзүчү. Жооп бериңиздер. Урматтуу Кундузбек Кошалевич, Бектур Алиев, Улуттук банк төраганын орун басары. Сиз койгон маселени биз азыр уже карап чыгып даярдап атабыз. Улуттук банк өзүнүн айрым укуктарынын негизинде Улуттук банктын ченемдик укуктун актын долбоору токтотуп туруу мезгили механизм киргизүү жөнүндө долбоорун коомдук талкууга алып чыктык. Бул деген жана орусча айтканда период охлаждения деп аталат. Бул эмне деген механизм? Бул механизм кредит берүү чечимин кабыл алуу менен анын эсепке чегерүү ортосундагы убакыт аралыгын билдирет. Мисалы үчүн суммасына ылайык биз сунуштап атабыз 50 миң сомго чейин ошо токтотуп туруу мезгили 3 саат болсун деп. Жок, 50 миң сом дегенде туура эмес. Себеби дегенде айылдын бир өз эптеп бир 10 миң сом айлык тапкан болсо, анан анын үстүнөн дагы бир 200 миң сом кредит алып аткан болсо, бул эмне деген? Токтото эле коюш керек муну. Өз илгертен эле бир барып эле онлайн кредити жок эле, барып эле паспортубузду көргөзүп эле кредит оформить эткен күндөр болгон. Ошого эле баралы.